Assalamu alaikum, hurmatly arkadaşlar. Mana bugün günü biz Şirnecikebizde ушундай кайгыруу менен жоготуп алып Ширнежикебизди түбөлүктүү сапарга узатып атабыз. Бул жалган дүйнө экен. Бул жалган дүйнөдөн күнүмдүк жашоодон бардыгыбыз бир күн өтөрүбүз бар. Өтүп келип мына түбөлүк жашоого келерибиз бар. Мына Ширнежикебизди чоң үмүт менен ушундай Алла таалам шифа берсин деп көп аракеттерди кылдык. Бирок тилеге каршы бул бардыгы Аллахтын каалоо экен, биз колубуздан эчтеке келбейт. Күнү бүтүп ичер суусу түгөнгөн экен. Ширнежикебиз мына бул дүйнөдөн кош айтып, бүгүнкү күнү мына ушул жерге коюп, Ширнежикебизге Куран окуп, эми Ширнежикебиздин аркасынан биз жибере турган ушу Курандан башка эчтеке жок. Куран окуп дуа кылабыз, болду. Ушу Ширнежикебиз жаткан жери жайлуу болсун. Алла таалам өз рахматына, өз мээримине алып, бейиш орундарынан берген болсун. Алла таалам ушу калган күнөөлөрүнү өз мээрими менен кечирген болсун. Башка колубуздан эчтеке келбейт. Алла таалам суранарыбыз. Жана урматтуу мекендештер, кимиңиздер ушу көрүп ушу Ширнеженин эмесин окуган болсоңуздар, сиздерден суранарыбыз, эки рекет намаз окуп Ширнеженин акысына дуа кылып коюңуздар. Биздин кошкон салым ошол. Алла разы болсун. Мына бүгүнкү күндө бул жашоодо, бул жалган дүйнөдө жашап жатабыз. Бирок биз бул жалган дүйнөдө көптөгөн жалган нерселер менен жашап жатабыз. Чыныгы аламга баргыча канчалаган чындыктар чыркыранып, тебеленип, чындык жетпей, туш тараптан чыркатып басып келген учурлар көп. Биздин жашообузда аны айттырбай туруп сиздер билесиздер, баарыбыз билебиз. Мен бир эле нерсени айткым келет. Бул жашоодо көптөгөн чындыктарды жең ичинде катып келсек дагы, бирок ушул сиз көрүп турган бул чындыкты эч ким жеңе алган эмес. Хандар өткөн, бийлер өткөн. Бул жер астында бул Азраил периште жаналгыч баарын жанына алган. Эми кайсыл бир күнү биздин да жанды алат. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Мусулман катары, мусулман мекендешиңер катары, замандашыңыздар катары жөн гана эскертиш момундарга пайда берет деген. Бирибизге бирибиз эскертейли. Бул чындыктарды бүгүн колубуздан келишинче жеткизгенге аракет кылып, бирибизге бирибиз тирек болуп, жөлөк таяк болсок деген гана ойду айткым келет. Адам болуп жаралып, айбанча жашабай, адамча жашашка гана чакырык кылам. Бул жер астында жаткыча Аллах таала ар бир инсанга ыйман берген болсун. Ар бирибизге ыйман берсин. Ширнежикебиздин жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо, ыйманы саламат болсун. Аллах таала пендечилик кылып, билип билбей калган күнөөлөрүн өзү кечирген болсун. Жаны жаннатта болсун. Амин. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи. Allahumma gfir, Allahumma gfir, Allahumma gfir ya Rabbi. Şu Şirnecikebizin günahını keçirgen 5 ornadan bergen.